2026 бизди эмнелер күтөт? Астролог эксперттердин жоромолдорун айтып беребиз. Андрей Рязанцев, астролог. Кызыл оттуу жылкы жылы чыгыш гороскобу боюнча 2026 жылдын 17 январында башталып, 2027 жылдын 5 февралында аяктайт. Жылкы жылы Кытай календари боюнча кыймыл, эркиндик, ылдамдык, активдүүлүк жана көз карандысыздыктын символу. Ошол эле учурда жылкы ойт берме жаныбар. Андыктан жашооңуз оң жагына да, терс жагына да тез өзгөрүп кетиши мүмкүн. Амбициясы бар, алдыга койгон максатын даана билген, өжөлөнө эмгектенген адамдарга бул жыл абдан жемиштүү болмокчу. Тоскоолдуктар болушу да мүмкүн, бирок бут тоосуларды кыйынчылыксыз секирип өтүү мүмкүнчүлүгү бар. Жылдын стихиясы от болгондуктан адам бул жылы эмоцияларды башкара билбесе, өзүм билем дегенден алыс болбосо, мамиледен өрт чыгат. Жумуштан кол жууп калуулар, ажырашуулар күтүлөт. Топ менен иштегендерге караганда эркин, өз алдынча эмгектенгендер көбүрөөк киреше табышат. Кыргызстанды эмнелер күтөт? Саясий жаңы союздар түзүлөт, технология активдүү өнүгөт. Бардык өлкөлөрдө, анын ичинде Кыргызстанда экономика, курулуш, санариптештирүү, искусстводо өнүгүүлөр болот. Коомдук аң сезим оң жакка өзгөрүлө баштайт. Өкмөт ири масштабдуу долбоорлорго 21 марттан баштап жаздын аягына чейин киришсе натыйжасы жакшы болот. Коңшу мамлекеттер менен кызматташуу, көйгөйлөрдү чечүү жаатында жаңы келишимдер түзүлөрү күтүлүүдө. 26 февралдан 20 мартка чейин өлкөнүн стратегиясын кайрадан карап чыгып, жаңы реформаларга киришүү зарыл. Суу тартыштыгы маселесин да ушул аралыкта чечүү сунушталат. 29 июнь 24 июль аралыгы курулуш, инвестициялар, импорт, экспорт жаатындагы маселелерди чечүү убагы. Орусиянын Кыргызстанга чоң жардам берери күтүлүүдө. Июлдун этеги август ичи чет жана коңшу өлкөлөрдүн башчылары менен кеңешип чечүүчү маселелер жаралат. Күзүндө бийлик стратегиялык мааниге ээ чечимдерди кабыл алат. Жылдагыдай эле кургакчылык маселеси жаралат. Электр энергиясы, күйүүчү май тартыштыгы салыштырмалуу бир аз жеңилдейт. Нумеролог Салтанат Ыбыкееванын божомолу. Нумерологияда 9 жылдык цикл бар. Ар бир 9 жыл сайын адамдын жашоосу жаңырат. 2025 жыл ошол 9 жылдык циклдын аяктоосу болду. 2026 жыл жаңы циклдын башталышы. 2026 санындагы сандардын баарын кошсок, жыйынтыгы 1 болот. Нумерологияда бир сандуу жылдын энергиясы күндүн энергиясы менен байланыштуу. Бир саны бул жаңы башталыштын символу, лидерлик, демилгелүүлүк, өз алдынчалык, чечкиндүү кадам таштоонун, пландарды ишке ашыруунун жана чечимдери үчүн жоопкерчилик алуунун убактысы, сөздөн ишке өтүүчү мезгил. Адамдарды сынактан өткөрүүчү динамикалуу жыл. Мүмкүнчүлүктөр дагы активдүү аракеттин арты менен келет. Тагдыр бурулуштары ары кубанычтуу, ары сынактан өткөрүүчү болуп, өнүгүүгө багыттайт. Ким өзүнө канчалык таяна тургандыгын көрсөтөт. Өсүүгө эмне жолтоо болуп жатса, аларды четтетип, жаңы нерселерге орун бошотуу кажет. Өзгөрүүгө ыңгайлаша алгандарга жаңы мүмкүнчүлүктөр көп. Андыктан эмнелерге жетишүү, кандай долбоорлорго же идеяларга киришүү керектигин аныктай алуу зарыл. Эски иштерди бүтүрүңүз, жакпаган адамдардан кол үзүңүз, өзүңүзгө болгон ишенимди күчөтүңүз. Сюцай боюнча Адис Бекбо Аматовдун божомолу. Өлкөбүздүн эгемендик күнү, айы, жылы жана 2026 санынын жалпы суммасы 4. Демек, Кыргызстан 2026 жылы 4 санынын таасири астында болот. Ал эми 4 санында туулган адамдарды түзүлгөн өлкөлөрдү Раху планетасы башкарат. Раху – акыйкаттуулук үчүн күрөш, креативдүүлүк, трансформаторлук, новаторлук, эмгек, энергия, билим, максатка умтулуучулук. Чынчыл, акыйкатчыл, креативдүү, жаратман болуп, өзүн өзгөртүп, башкалардын да өзгөрүүсүнө салым кошуу кажет. Туура ойлонуп, энергиялуу иштегендерге ийгилик жылмаят. Санжирачы Дастан Сарыгуловдун божомолу. Быйыл Сумбула жылдызы былтыркыдан 2 апта эрте, 25 июлда тууду. Биринчи каар 10 октябрда жаап, эрип кетти. 2025 жылдын жайы кургак, ысык болду. Табият баарын өзү теңдеп турат. Ошого быйылкы кышта каар калың жайт. Былтыркыга караганда суу күчтүүрөөк болот. 2026 жылы суу тартыштыгы мурункудан да күчтүүрөөк фазасына өтөт. Андыктан үнөмдөө жолдорун карап, суугат мезгилинде дыйкандарга чоң көйгөй жаратып албаш үчүн алдын алуу чараларын көрүү зарыл. Суунун тартыштыгы албетте тоюттун тартыштыгына алып келип маселе жаратат.
Экономика боюнча эксперт Данияр Абдуллаев 2026 жылы Кыргызстандын экономикасында жакшы жылыштар болорун божомолдоду. 2026 жылы Кыргызстандын ички дуң продукциясы дагы өсөт. Кызмат көрсөтүү, өнөр жай, курулуш, айыл чарба тармактарында жакшы жылыштар болот. Инфраструктураларды жакшыртуу, мектептерди куруу уланат. Санариптик технология өсөт. Чакан ГЭСтер, күн электр станциясы жана ысык көлдө шамал электр станциясы курулат деп жатат. Курулса, электр энергиясынын тартыштыгы канча бир пайызга азаят. Бирок коммуналдык төлөмдөрдүн тарифи өсүшү мүмкүн. Сууга суу тартыштыгын, текстил өнөр жайындагы маселелерди чечүү керектелет. Чет өлкөлөр мигранттарга карата мыйзамдарын катуулатат. Ошондуктан өкмөт мекенибизде атуулдарыбызга жумуш орундарын түзүү жагын ойлонушу кажет. Ал эми дүйнөдө эмнелер күтүлүүдө? Гендик инженерия, жасалма интеллект жаатында өсүштөр болот. Билл Гейтстин айтканы боюнча, жасалма интеллект жашообузду өзгөртөт. Билим берүү жаатында репетитор, медицина жаатында жардамчы болот. Гуманоид роботтор көп чыгарылат. Орусиялык аскердик эксперттин божомолу боюнча, Африка, Жакынкы Чыгыш, Молдовада согуш чыгуу коркунучу бар. Тектоникалык плиталардын жылышынан жер титирөөлөр болуп турат. Сел, суу каптоо, ири өрттөр күтүлөт. Ванга эмне деген? Жаратылыштын булганышы күчөйт. Мөңгүлөрдүн эришинен куракчылык болуп, өрттөр көп чыгат. Климаттын глобалдуу жылууланышы уланат. Суу каптоо, жер титирөөлөр күтүлөт. Япония, Италия, Индонезиядагы жанартоолор атылышы мүмкүн. Ири державалар арасында мамилелер курчойт. Аскердик кагылышуулар болуп өтөт. Орусиянын ички, тышкы экономикасында кыйынчылыктар күтүлөт. Көп өлкөлөрдө таза суу тартыштыгы күчөйт. Жашообузду өзгөртө турган технологиялык жетишкендиктер болот. Нострадамус эмне деген? Пандемия күтүлөт, мүмкүн мурда катталган оору кайтып келет. Кытай кайсы бир өлкөнү, Тайвань болушу мүмкүн, өзүнө толук каратып башкарып алууга ар тараптан аракет кылат.